ток, мисалы контролька. Бізде бұл прозвонка контролькасы. Мындайша айтканда, светодиодный контролька. Бұл импульсный токту текшерүүчү контролька. Импульсный токту текшерүүчү контролька. Біз кайсыл жерлерден импульсун текшеребиз. Мисалы, бізде азыр стартерди баса турган болсок, свечалардан ток чыкпайт бул жерден. Свечалардан ток чыкпайт. Эми біз катушка зажигание деп коет. Но катушкадан 12 вольттук ток кирип катушкага. Нар жакка уже свечаларга таратып бериш үчүн свечаны искра чыгарып берет свечага. Ал искранын напряжениясы 8000 вольттан 40000 вольтка чейинки ток. Адамды өлтүрүп койбойт. Себеп дегенде сила ток жок ал жерде, ампер жок. Жөн эле напряжение, учкун. Эми бул жерден биз текшеребиз. Эки провод экен бул. Эки провод болсо, биз ошол эки проводду текшеребиз. Мисалы, замокты ачканда бул жерде плюс турат. Бул жерде эч нерсе жок. Биз стартерди күртеткен учурда, бизде мынол мигайт этиш керек же өчүп жаныш керек го. Көрөсүз. Yok. Sizler tayan oldular değil mi? Өчүп ата? Машина жүрүп, басарыз, машина жүрүп. Стартер дейши бар экен. Көрдүкпү? Ушул ток. Болду. Ушул ток мынандай принцип менен иштейт го бул жерде. Мынандай принцип менен. Bizde бұл жерде пилус постоянный болып тұратын катушканың içinde. Бұл как трансформатор сияқты іштейді. Зым оролған içinde. Екі адмотка оролған. Екі зым. Bir зым, мынандай жоон зым. Где-то 100-200 жол оролған деп қойырайлы бір зым. Анан уже реленің içindегі зымды көргенбіз ичке зым. Ошондой зым 1000, 10 000, 20 000 жол оролған деп қойырайлы. Эми карайбыз. Мынол зымдын бул башынан бизде пилус кирет. Анан аркы ичке зым менен жоон зымдын дейинки башынан минус кирет. Бул жерден азыркы минус өчүп жанып аткан минус. Ошол канчалык өчүп жанып аткан сайын зымдын ичке зымдын бир башы калган да кийинки учу. Кийинки учу уже бизден не кылып атат? Мына жактан чыңалуу чыгарып берип атат. Высоковольтный напряжение. Жогорку чыңалууну чыгарып берип атат бул жерденчи. 8000 вольттан 40000 вольтка чейинки токту ушу жерден чыгарып атат. Ошол эле зым болгон. Так. Ошол жерге келген токту гана текшерүү го бул жерде. Анан бул зымдын дагы бир неменин иши бар бул жерде. Мисалы, так мына сайып көрөйүн эми. Контрольканын. Мисалы, бизге машина жүрбөй келди. Искра бар, бирок бензин чачалбай атат машина. Бензин чачалбай атат, демек не кылабыз? Биз мунул контрольканы кармайбыз. Минуска форсунка бар. Форсунканын иштекирин чыгарабыз. Иштекири дагы экиле провод болот. Бир проводуна тийгизсек, замокты ачкан учурда плюс келет. Бир проводуна тийгизип туруп, жок. Мейли. Аха. Замок өчкөн да. Так. Açıldı. Жоқ, бензин қалай алыптыр. Ол жақсы тибейт атыршек ба ма? Aha. Sizden usta çıkart kendi. Так. Өчүрүп жандырайлычы, жок импульс эми келет. Жандырабыз эми. Плюс келди, кайра өчөт азыр. Өчтү. Бул плюс келди. Бензин насостун плюсу менен бирге экен да. Эми стартерди күртеткенде күртетпей эле коебуз. Стартерди күртеткенде мына катушканыкындай болуп бул дагы өчүп жаныш керек. Катушканыкындай болуп өчүп жаныш керек. Же мигайт этиш керек. Контрольканы жасалгасын алып. Демек ал жерден ошол плюс келди, бензин насосу иштеп турат. Плюс ал жерде постоянный турат. Ошол учурда минус 1 келип жок болуп кетип, 1 келип жок болуп кеткен сайын не кылат? Ошол жарылуучу цилиндрге бензин чачып турат болгону. Ага. Бензин насос уже үзгүлтүксүз иштей берет ал машина жүргөндө. Так. Бул контролькалардын иши ушул го эми.
Свеча ключ бар екен? Бар.